Ama elden cerin elden talaşpay gelbeysiňer beri. Barmay ya, altına kalktım. Gelgile da buyaka gelip süleşkile da. Gel babanın balasına ben ama onu koyursan aldığı niza koyma ben gereğinde çok boşu. Soslar bütpögen jerlerdi barın bütürüp bayını Gosregistrga da prokuraturaga arızdanıpsızlar. Men jerime dokument berбей атат деп. Ала арестке коюлчу жерлерди аны эмнеге токтотуп атасыңар силер? Ап эмеге? Сатылган жер бат беле так. Кайдан сатып алдыңыз ошо айыл айтып бербейсиңер айылга келип. Мына айыл чогулуп атабыз азыр. Өзүңөрдүн эл да келгиле. Бияка көп киши чогулду эчтеке бар бир 100дө эми ак болсоңуз сатып алсаңыз келип мындай көргөз бериңизчи. Кагаздар бар, 6 жерде бар алгыла. Кагазды жасатып албадыңар силер, бүт бар. Жасатып алып атпайсызбы эчтеке эми. Сиз соттун бар таанышыңар да билебиз да аны эмне. Кандай антип айткан болбойт эчтеке. Телефон менен калп эле аябай нежный сүйлөшүп атпайсыздар, бай. Барын сөйгөт атпадыңар. Мени да айтып атпадыңар. Тиги айтам, буга айтам деп. Ой, мен тигилерге айтам, буларга айтам деп кыйын болуп атпадыңар эле, келбейсиңер эми. Элге айтпайсыңар. Кандай алдыңар эле, ошону айтып берлечи. Ошолорубузду эчтеп алып келсеңиз, эчтеке кимдерге айтып аттыңыз эле, ошолорубузду эчтеп алып келсеңиз. Элге айтып берлечи, ошолор менен чогуу келип. Ой, эчкимден айткан жерим жок анда. Кандай айтканыңардын баары жаздырып алган мен эчтеке. Бүт бар жазылуу. Келгиле маяка келип бергиле. Мен бар алып, мен садыр менен чогуу эме солярка ташыгам, миткем деп барын айтып атпадым эле. Келгиле. Эмне солярканы? Садыр Жапаровду айтып атпадым эле, иним болот, мен ошо тияка чыгам, бияка чыгам деп. Келбейсиңер бияка. Эл менен сүйлөшпөйсүңөр. Сиз айтып атпадыңызбы эми? Кайда ордуманы туртуп жетпей. Коюңуз эчтеке, садыр мен иним деп эдиңиз беле. Жок, келиңиз эми бияка келбейсизби? Келип элге айтып бербейсизби? Кантип алдыңар эле элден, ошентип алган. Мына силердин туугандарыңар да турбайбы эчтеке? Биякта туугандарыңар да айтып беребиз деп атат, кандай алганчы. Бул жерге тойбогон киши деп атат силердичи. Михайловкадагы бүт тегирмен баарын эле сурайлы деп атабыз. Келсеңер бияка. Ошо Михайловкадан да кишилер келди. Келсеңер бияка. Алтын бар, алтын. Аты жөнүм Бекжан Иманкулов, ушу Кара Жал айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Арка айылынын айыл башчысы болом. Бул биз турган жер гараж деп аталат. Бул жердин биз азыр максатыбыз өзүбүздүн муниципалдык жер болуп айылга өтүшүн каалап турабыз да. Себеби бул жерде фиктивный жол менен документ жасап башка адамга өтүп кеткен. Анын өтүп кеткенин себебинен биз бир эмес 2-3 жерден кыйналып турабыз да. Бул жерде эми бекер алган, мамлекеттен бекер алган жерде эми $100,000 элге предлагать этип сатып атат. Биз ошого каршы чыгып, мынакей айыл тургундары баары каршы чыгып атабыз. Эгер бул муниципалдык жер боло турган болсо, бул жерге биз айылдын общийына деп туруп ишкана ачканга бизге мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Бизге ошондой жер азыр такыр жок калды. Экинчиден, жаныбызда жаңы жаштарга деп конуш бөлүнүп атат. Ошол конуштун жанында тургандыктан бияктан биз жол ачууга мүмкүн болбой атат. Себеби аган мүмкүнчүлүк бербей турат. Биз калыстыкты гана талап кылабыз, бирөөнүн жерин талашпай элебиз, менчик жерин талашпай элебиз. Айылдын общийында турган жерди эле кайра айылга муниципалдык жер кылып катары бизге кайтып берүүсүн өтүнөбүз. Бул ушул жерди алган жерде биздин эле айылдаш байкебиз болот, тууган болобуз. Анан негизи уруш талаш, уруштун деле кереги жок деп атабыз да. Ынтымакта эле келип эл менен сүйлөшүп, эл менен бир болсо ушунчалык чоң жер бөлүнүп атат. Бул айылга действительно муктаж жер болуп атат да. Ошон үчүн анан ушунча элдер жиналып атат. Түскөл областына караштуу Ак Суу районунун Жаңы Арка айылынын тургундары чогулган. Ушу менин артымдагы Сайыз убагындан кийин деле Сайыз убагында гараж болуп келген. Ушул жер кийин мурун муниципальный жер болуп туруп, кийин кандайдыр бир себептер менен менчикке өтүп кетип, анан кайра ошо менчикке өткөрүп, ушул гаражды сатып атат. Дагы башка жактын тургундарына да сатып атат. Келип ушул каяктан сатып алдың эле, кантип менчикке чыгарып алдың эле десе, эч бир кагазын көрсөтпөстөн мен сатып алдым деп ошол айыл тургундары буга чейин соттор менен дагы прокуратура жана жер адистери менен дагы сүйлөшүп алып, эч кимден эчтеке документти көрсөттүрбөй атат деп биздин көзүбүзчө да чалды. Мына чалса азыр мен де ал жака бара албайм, мен өзүм документтерин бүтүрүп алгам дейт. Бул айылдын тургундарына бул жерден керек болгон себеби мунун арты деген ошол жаңы конуш болуп берилиптир. Ушул жерден өткөнгө биринчиден жолго тоскоол болуп атат, экинчиден ушул жер менчикке кетпестен өзүбүз иштетет болчубуз деп ушул өкмөт башчыларына кайрылып аткан учуру
урматтуу өкмөт башчылар жана жер адистери ушу Ак Суу районунун Жаңы Арка айылынын тургундарынын ушул чогулуп ушул нааразычылыгын ушуну чечип берип койсоңуздар. Мына могул мен артымда турган гараж ушунун документтери кандай себеп менен менчикке өтүп кеткен же кандай себептер менен дагы башка жака сатылып атат деп мына нааразы болуп элдер чогулган. Мен артымда көптөгөн элдер. Ошону өкмөт башчылары жана эл өкүлдөрү силер дагы ушул маселени көтөрүп бир өзүңүздөр чечип берип коюшуңуздарды ушунча эл суранат. Жерде техникаларын баарын бөлүшүп бүлүшкө таратып атканда ушул жерди Эчтеговага берели деп Эчтегова обещать этип элге бул жерге тек сервис ачам, дробилка алып келем, тиги буларды баарын алып келем деп алган болчу. Эч бирөөнү аткарган жок. Мына бул жерде наоборот, могу жерде 2 цистерна могу тегеректе илгерки калган техникалардын темир тезектери көп болчу. Алардын бири жок, алардын баары сатылып кетти. Токарный станок бар болчу, ал жок, ал сатылып кетти. Анан трансформатор бар болчу, ал жок, ал сатылып кетти. Ошол бул жерди деген Эчтеговага эл деген ошентип айткандан беришкен да, баягы текшериш ачып беребиз депчи. Ансын бирөөнү да аткарган жок да, наоборот ушу тегеректе турган майда темир тезек, цистерналар, трансформатор жок болуп кетти кандай себептер менен. Ошол бул жерди Эчтегова өзүңүз уксаңыз деле элге эле берип койсоңуз болмок. Элдин астында сиздин жүзүңүз жарык болмок. Напсини бир аз тыйып койсоңуз эле баары жакшы болот. Эл менен да ынтымакта жашайсыз. Кунакалардын көпчүлүгү баягы үлүшкө кеткен калган техникалардын баары, цистерналар жоңчакты. Аяктын баары насос, чоң мощный насостор бар болчу. Германский тракторлордун разобранныйлар бар болчу. Эме чачкан межевичий эмеден жасалган немелерде дөңгөлөктөр чечилип кеткен алар бар болчу. Токарный станок, трансформатор, бизде аябай мощный жакшы компрессор. Вообще бербегиле. Анан алдып кеткенчи 40 кишиге жумуштап берем. Техниканы баарын алып келем. Комбайн десе комбайн керек, грейдерси грейдер. Ошолордун баарын алып келем деп эчтеке алып келген жок. Эчтеке кайрыларым, эчтек көп ардан бери болуп эл менен бол, жерди эл сурап аткандан учуп берип кой. Жактан биздин ичибиздин ачышып атканы бул кичинекей бир участок эмес, бул 1 гектар жер. Биринчиден, экинчиден любой бир жердин документин чыгарарда айыл өкмөт токтому чечимдер керек болот да. Ал ошол нерселер кабыл алынган эмес. Эми биз үнүбүздү жеткиргенден кийин эми ал адам биздин айыл өкмөткө барып атат, жер адиске барып атат. Артка кайтарып туруп, арткы число менен кол коюп берип койгула депчи. Мунун өзү эле мындай туура эмес экендигинен кабар берип атат да. Анан шаардан башка жактарга объявление берип коюптур, эми элдер келип атат. Мынча сомго сатып атыптыр, алат элек депчи. Эми ушу бекер алган жерин 100 000 долларга кайра эми сатып атат да. Бул эмне деген эми калсыздык да. Биз бирөөнүн жерин талашпай элекпиз. Айылдын эле жерин кайра айылга кайтарып калалы деген оюбуз. Биз калыстыкты гана талап кылабыз. Рахмат.